Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Урматтуу көрүүчүлөр, Аллах Таала сиздерге тынчтык, ырыскы жана жүрөк бейпилдигин насип кылсын. Бул пайгамбарыбыз Мухаммеддин өмүр баяны тууралуу сериябыздын 13-бөлүгү. Буга чейинки бөлүктөрдө биз анын бала чагын, боорукерлигин, чынчылдыгын, сабырын жана улуу адеп ахлагын эскердик. Пайгамбарыбыз бир гана өз доорунун эмес, бүткүл адамзат үчүн баардык заманга ылайык үлгү болуп калды десек да болот. Ал зулумдук күчөгөн кезде адилеттүү болду. Жек көрүү көбөйгөн кезде кечиримдүүлүктү тандады. Дүйнө байлыкка кызыкканда жөнөкөйлүк менен жашады. Пайгамбарыбыз бизге мындай сабак калтырды: күч зомбулукта эмес, сабырда, улуулук байлыкта эмес, ахлакта, чыныгы жеңиш, жүрөктөрдү багындыруу. Ошону менен бүгүнкү күн менен байланышы, бүгүн биз да кыйын заманда жашап жатабыз. Сабыр жетишпей, тили ооруткан, сөздөр көбөйгөн учурда пайгамбарыбыздын өмүрү жандуу Куран сыяктуу. Эгер биз анын сүннөтүн кармансак, үй бүлөбүздө тынчтык болот, жүрөгүбүздө жарык болот, жашообузда береке болот. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бизге кантип жашоону гана эмес, кантип адам болууну үйрөткөн улуу элчи. Эгер бул видео сизге пайдалуу болсо, лайк басып, ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Башкаларга да жетсин десеңиз, бөлүшүп коюңуз. Биз менен бирге пайгамбарыбыздын өмүрүн эстеп жүргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Аллах Таала баарыбыздын анын сүннөтүнө бекем кылган болсун. Кийинки видеолордо кайра жолукканча аман эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.